Туугандар assalamu alaikum. Мынакей Нургазы арзан таксопарк тапчы, арзан таксопарк тапчы дейсиңер. Арзан таксопарк издей берип көртасыңар чачтарда төгүлүп түшүп кала турган болду. Бүгүн таксопарк Республика 312дебиз туугандар. Машинелердин жаңысы, жакшысы, таксопарктардын жакшысынын Москвадагы эң алдыңкы таксопарктардын бири туугандар. Машинелерди карасаңыздар, бүт бардыгы жаңы, экономдон баштап комфорт плюска чейин бүт машинелер бар туугандар. Өтө жакшы условия менен машинелерди берип атат. Арендаларын айта кетсем, экономдор 1700дөн баштап 1900 рубльга чейин экен туугандар, жылына комплектациясына жараша. Комфорттор 2600дөн баштап 2700гө чейин экен, алар дагы жылына комплектациясына жараша. Комфорт плюстар болсо 2600дөн жактар 2600дөн башталат экен. Андан дальше жанагындай эң жакшы машинелери 3200 рубльга чейин чыгат экен туугандар. Карасаңыздар, данный момент бир кандай десем, бир 15-20дай машина бар экен. Бүт бардык машиналар жакшы. Бул жакта дагы парковкада машиналар турат туугандар. Узун сүйлөп башыңарды оорутпайын, мындай тоготор жерин тарс айтайын. Эгерде бул жерден машина алсаңыздар, обязательно ушул таксопаркта иштешиңерге туура келет туугандар. Парктын комиссиясы 3%. Эгерде жана антип кээ бирөөлөр бар, башка бирөөнүн паркына парковый самозанятый болуп алып, башка паркта жана антип келгенден кийин пока что иштей албайм, ошол парк менен иштеп турушум керек дей турган болсоңуздар, ага да макулбуз дейт туугандар. Парковый самозанятый болуп бардыктын өткүчү келип эле машина алып, ошол парковый самозанятый болгон паркыңарда иштеп турсаңыздар болот экен туугандар. Депозитине келе турган болсок туугандар, бул жерде 15 000 депозити бар экен. 15 000 депозити бар. Анысын да сразу албайт, күнүнө 200 рубльдан чогултуп алат экен туугандар. Мынакей, көрүп атасыңар. Машинелердин түрү бар экен. Китайский дейсиңерби, корейский дейсиңерби? Комфорт плюс, эконом. Ошондой туугандар. Телефон номерин видеонун астына жазып коем. Эгерде жакшы машина издеп, жакшы условиясы менен ондай парктарды издеп аткан болсоңуздар, ошол номерлерге чалып келе бересиңер туугандар. Эламан деген биздин өзүбүздүн жердеш балабыз. Ушул жерде офисте отурат, келсеңиздер, бүт бардык документтериңиздер жакшы болсо, тарс ушул жерден бүтүрүп берет. Жана антип парковый самозанятый болгондагы Яндекстин атайын адамдары келип бул жерден өздөрү да кылып берип атат дейт. Просто кээ бирде водительдердин документи туура эмес болуп калып, ошол жерде жакшы бүтпөй калып атат дейт. Так что мынакей туугандар, келе бересиңер ушул жерде. Бул жагында машина турат, бул жагында машина турат, жолдун жээгинде да турат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе туугандар, депозити сөзсүз кайтарылып берилет дейт. Машинени тапшырган күндөн баштап 2 ай өткөндөн кийин штраф нарк белгилери текшерилип, бүт ошол 15 000 төгүлгөн депозити кайтарылып берилет.